Бүгүнкү күндө Баткен шаары облустун борбору болгону менен бизде жалчылуу бир ишканабыз деле жок экен, мекеме ишканабызчы. Ушул жылдын ноябрь айынын 25-де өтө турган биринчи элдик курултайга өлкө боюнча 1000ден ашуун делегат катышып, аймактардагы орчундуу маселелер көтөрүлмөкчү. Курултай эл менен бийликтин ортосундагы көпүрө болуп калат дейт Баткен облусундагы ардагерлер кеңешинин төрагасы Акмырза Тагаев. Ертең курултайдын жыйынтыгы менен ошол резолюция кабыл алып жогорку кеңешке сунуш берилсе, ушул курултай боюнча мыйзам кабыл алып берсе, биротоло бекитип. Ошондо мыйзам менен бардыгы аткаруучулар дагы сунуш бергендер дагы ар ким өздөрүнүн укуктары болуп калат. Алардан мыйзам чегинде ошол курултайдын чечимдерине аткарышка болот да. Себеби бул жерде ушул барып туруп бүт Кыргызстан боюнча бардык айылдардан көйгөйлүү маселе айтылып, бул өлкөбүзгө мындай келечек планы түзүлөт деген ойдобуз да. Элдик курултайга делегат болуп шайлангандардын арасында дежурлар эмес, активист жаштардан көп болгону кубандырат дешет жергиликтүүлөр. Анткени элдин көйгөйүн билген активдүү жаштар курултайда орчундуу маселелерди көтөрүп эле тим болбостон, анын чечүү жолдорун да сунушташат. Баткендин көйгөйү биринчи чек ара болуп калды да, социалдык көйгөйлөрдүн аракта калуу эле биринчи чек араны чечүү, чек арандагы тынчтыкты сактоо, ушул боюнча маселе көтөрүлсө жакшы болот. Анан экинчи маселелер, үчүнчү маселелерибиз ушу социалдык маселелер болуп кетет да, жол. Курултай байыртан эле көчмөн элине тиешелүү болуп келген. Уруу-урууга бөлүнгөн кыргыз эли бир мезгилде топтолуп өздөрүнө тиешелүү болгон маселелерди курултайда чечишип, атүгүл эл башчылары да курултайда шайланган деп билдирди тарых илимдеринин кандидаты Абдинаби Кадыров. Башка уруулар менен болгон талаш тартыш маселелери, жайыт маселелери, кыштоо маселелери, же бир башка элдин алдында турган кандай бир аскер уюштуруу, аскер берүү же жортуул уюштуруу сыяктуу маселелер ушундай бир курултайларда чечилип, жалпы элдин добушу менен кийинки жылга чейин өздөрүнүн пландарын белгилеп алышкан да. Бул кыргыздарда дагы ушундай бир салттар болуп келген. Эми азыркы учурда бизге курултай бул конституцияда каралды. Жалпы мындай айтканда жогорку кеңешке кошумча күч катары кирип, конституция тарабынан бекитилди. Белгилеп өтсөк, ушул жылдын 25 ноябрында өтүүчү биринчи элдик курултайга Баткен облусунан 71 делегат шайланган.